Бостер атабыздын 400 жылдык мааракесинин урматына ошол эле учурда сезондун алдын алуу менен ушул ат майданда өтөт 400 жылдык маараке. Ошого азыр биз эң биринчи ишибизди ушу тазалыктан баштайлы деп. Бүгүнкү күндө азыр Бостерден бир болжол менен бир 250 адам чыктык. Азыр ипподромдун жалпы айланасын, жалпы Бостердин ичин ошо ишембилик өткөрүп атабыз. Кудай буюрса иш жакшы өтүп жатат. Өзүңүздөр көрүп жаткандай бул жерде боз үй тигиле турчу жерлердин баарын азыр даярдап атабыз. Кудайым буюрса иш жакшы сезондун алды менен деп ушундай бир Бостердин жакшы жагынан чыгаралы деген максатта, ниетте ушундай иш-чаралар жүрүп жатат. Маанай өтө жакшы. Элдин даярдыгы жакшы, элдин колдоосу сонун. Ар бир ууру өз алдынча дагы кошумча инициативаларды көтөрүп, дагы жакшы нерселерди сунуштап, элдин колдоосу жакшы болуп атат, Кудайга шүгүр. Биз ушул ат майданына бөлүнүп келгенбиз. Ушундай 100дөн ашык бала келип иштеп эмгектенип атабыз азыр. Аяктын тазалыгын карап, могу Бостер атабыздын тоюн Кудай буюрса жакшы өткөрүп алалы деп атабыз. Мындан ары дагы ушу бул кыргыз элиники, биздики эле эмес, жеке полный ушу кыргыз элиники. Мындай ат майдан Кыргызстанда номер 1 болуш керек. Ошон үчүн ушул себептен бул жамаат менен сүйлөшүп, эми мындан ары дагы ушул ат майданын тазалыгына көңүл бөлөлү деп турабыз. Сүйлөшүп атабыз. Эми Кудай буюрса мындан ары дагы жакшы ушундай иш-чараларды алып барганга аракет кылып атабыз сүйлөшүүлөр жолу менен. Бүгүн мына биздин айылыбызда жакшы иш-чара болуп атат. Бостердин урпактары чыгып, өзүбүздүн атабыздын жерин тазалап, бизге мурас болуп калтырып кеткен жерин тазалап, эң биринчиден ушу атабыздын арбагы ыраазылыгы болуш үчүн, экинчиден элибиздин ынтымагы, биримдиги үчүн, анан биринде буюрса атабыздын тоюн өткөзөлү деп турабыз. Ошол тойго Кыргызстан боюнча мен деген спортсмендер келип, күч сынашып, ушул жерден айылыбыздан даамос тийип кеткен атышат, Кудай буюрса. Иншалла жакшы болот деген ойдобуз. Ошол атабыздын арбагы ыраазы болсун. Андан кийин ошол 1-июндан баштап, 1-октябрга чейин өзүбүз айылдан сүйлөшүп, мындан ары 24-жылдан баштап айылыбызды таза кармап, келген туристтерге сый мамиле кылып, ынтымакта, биз Европага барып калсак, алар бизди тосуп алгандай кылып, буюрса ошондой максатыбыз ошол да. Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим. Бүгүн мына көптөн күткөн Бостер атабыздын 400 жылдык мааракесин өткөрөлү деп турабыз. Бостерди атанын балдары мына чогулуп бүгүн иш-чара өткөрүп атабыз. Көлжегин тазалап, мына ипподромдун тегерек четин тазалап, биротоло ушу көлжегин тазалап, туристтик сезонго дагы даярдап атабыз. Андан тышкары мына коноктор келет, ушул жактарга боз казандар асылып, мындай маараке өтөт.
Бул эми ат майдан биздин Орто Азиядагы эң чоң ат майдандын бири. Муну биз таза кармашыбыз керек, тазалыгын сакташыбыз керек. Мына бүгүн тегерек четин ат майдандын Газпромдун астын Көлжээкке чейин полный тазалап чыктык. 5 тоннадай мусор чыкты, таштанды чыкты. Мындан ары ушул тазалыкты өзүбүз сакташыбыз керек, карашыбыз керек. Бул өзүбүздүн жерибиз, өзүбүзгө керек, кыргыз элине керектүү ат майдан бул. Кудай буюрса тоюбузду жакшы өткөрүп алсак, мындай иш-чараларды, мындай субботниктерди мындан ары дагы өткөрүп, ушу тазалыкты баарыбыз сактап карашыбыз керек. Рекреационный жолду Киргизский Зморияга чейин баралы. Андан кийинки планыбыз ипподромго барып, ипподромду жалпы жааматтын тазалайбыз. Биздин жаамат маданият үйүнөн боз тери менен булан сөгөтү кесилишкен жерине чейин алганбыз. Буюрса биздин чыгыш тарапка кетип баратабыз. Где-то бир машинеде уже таштанды чогулттук. Ушул нерсени жылдан жылга ушу боз теринин урпактары сезондун алыстында, туристтик сезондун астында өзүбүзгө бир кандайдыр бир салт кылып алсак, жылдан жылга ушундай тазалап турсак абдан жакшы болмок. Бүгүнкү иш-чарабыз субботник. Бул туристтик сезондук маалдын астында сезондун уже башталышына аз калды. Ошого да аябай таасир этет. Анткени бизге СНГдан, чет мамлекеттен көптөгөн адамдар келет. Биздин жолдун чети, айылыбыз, пансионаттардын четтери баары таза болуп турса, бизге келген конокко да жакшы болот. Ушул нерсени жылдан жылга адат кылып, салтка айлантып алсак, сезондун астында, сезон бүткөндөн кийин күзүндө бир тазаласак абдан жакшы болмок. Эң биринчиден ушул биздин ишембиликке колдоо көрсөтүп аткан, маалыматтык колдоо көрсөтүп аткан 7 каналга терең ыраазычылык билдирем. Негизи биз көптөн бери ушул ишембилик өткөрөлү деп ниеттенгенбиз. Кудай буйруп бүгүн 18 майда биздин боз теридин жаштары, балдары баардыгы болуп бир 250дөй бала чыктык. Территориялар полностью боз тери ичинде бөлүштүрүлгөн. Ушул ат майдандын үстү жагы, асты жагы, боз теринин эң башкы көчөлөрү, курорттук жолдор, ушул баардык ушул жерлерге балдар бөлүштүрүлүп, бүгүнкү учурда жакшы кызуу жүрүп жатат ишембилик. Буюрса ушул биздин ишембилик келаткан туристтик сезонго дагы таза кылалы деген ниет болчу. Анан биздин мааракебиздин алкагында ушул ишембиликти биз өткөрүп жатабыз. Негизи эле ушул биз тазалыкка өтө чоң көңүл буруп жатабыз. Туристтик сезон болобу, ага чейин болобу, ушул Көлжээк жактар, курорттук жолдор, боз теринин ичин таза кармаганга аракет кылабыз. Анан ушул боз тери атабыздын 400 жылдык мааракенин алкагында ушул баарыбыз сүйлөшүп жатабыз. Келечекте ушул таза кармап, мусорлорубузду төкпөй, саркындуу сууларды дагы контролдоп, ушул боз көлүбүзгө аяр мамиле кылганга аракет кылалы деп ушундай чоң иш-чаралар жүргүзүлүп жатат.